Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar. Bir günü bir adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip, ya Resulallah, o Allah'ın peygamberi, men жақшы mamile kılganға en akıllı adam kim degende Peygamberimiz al senin eneң dedi. Ekinci jolu sıraganda dağı eneң dedi. Üçüncü jolu sıraganda da eneң dedi. Anan törtüncü jolu sıraganda anan ataң dedi. Bul hadiste bizge түшүндүрүп алымдарыбыз эмне үчүн атадан энени 3 жолу астыга койду дегенде алымдарыбыз эне биринчиден жансыздатып баланы курсагына көтөргөндүгү үчүн, экинчи аны төрөттүн азабын тартып төрөгөндүгү үчүн, үчүнчүсү аны теге чоңоюп калганга чейин денесинен ошентип мээримин төгүп эмизген үчүн атадан 3 жолу астыда келди деген. Урматтуу bir тугандар, эне деген бул өмүр сыяктуу экен. Өмүр өтүп кетет, ал кайталанбайт. Эне дагы ушундай нерсе экен, бул дагы өтүп кетет, ал кайталанбайт. Кимдин энеси болгон болсо, бардыгы энеңиздердин батасын алыңыздар. Аалымдарыбыз энени разы кылган, Алланы разы кылган, энени наразы кылган, Алланы наразы кылган дейт. Ушу нерсени ойлонуп, урматтуу bir тугандар, энелерибизге өтө аяр мамиле кылалы. Энеңди миллиондогон, дүнүйөдөгү миллиондогон мээримдүү, миллиондогон сулуу, миллиондогон саны менен миллиондогон аялдар энеңди алмаштыра албайт. Ар бир балага эне ошо баланын кайгысы менен кошо кайгырат. Ошо баласынын көз жашы менен кошо көз жаш төгөт. Баласы каракчы болсо дагы, баласы эң жаман адам болсо дагы, энеси эч убакта балам жаман деген эне болбойт. Ошондой энелерден айланалы, ар бирибиз энелерибизге кызмат кылалы.